Башкы прокуратуранын камактагы оппозициячы лидер Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартканы коомчулуктун реакциясын бурду. Элдин жаңы бийликке болгон ишеничин жоготкондой, эми мыйзамдуулук орнойт деген үмүттөрдү өчүргөндөй болду. Бирок бул чечим Текебаевди өлкөдөгү акыйкаттык үчүн күрөштүн туусуна айлантты дегендер да чыкты. Баарыбыз күткөн болчубуз. Мисалга шайланып келгенден кийин ушу абакта турган саясий мамлекетке чоң салым салган адамдарга көңүл бурат. Керек болсо ал деле түшүнүп турат. Сокур эмес, көрүп турат. Мыйзамсыз жазалма түрдө соттоп койгонун түшүнүп турат. Ошо Текебаевдин артынан ушу Атамбаев деле Жээнбектер да бийликке келишти. Ал ошо революция болуп аткан убакта Өмүрбек Черкеске окшогон адамдар жок болсо, багытын бербесе, декреттин редакциясын сунуш кылбаса, жаңы конституцияларды сунуш кылбаса, шайлоо мыйзамдарын баары тең өзүнүн ошо комитетти туруп ошолордун баары сунуш кылбаса, мындайча айтканда мамлекетибиздин архитектурадан түшкөнгө эң бирден бир адам болбосо, булар бийликте да болмок эмес, бүгүнкү ал акыл болмок эмес да. Бекеринен Өмүрбек Черкесте Жефферсон, Кыргызстан Жефферсон деп бекер айткан эмес. Анан ушундай адамдарды, ал өз пикири бар адамдарды азыр камакта отурганы бул Кыргызстанга бир жакшы бир аброй алып келген жок да. Айрыкча сот тармактарда Текебаевди колдогон пикирлерди жазып жатышат. Саясатчынын ишин адилеттүү кароодон баш тартуусу бүгүнкү бийликтин коомдук пикирде авторитетин түшүрүп, буга чейин айтып келген адилеттүүлүк, сот акыйкаттыгы, реформа деген сөздөрүн айтпай деле койсо болот. Айткан күндө деле эч ким ишенбейт деп жазышууда. Текебаев өлкөдөгү акыйкаттык үчүн күрөштүн туусуна айланчудай болуп калды. Кырдаал ошол өңүттү карай жылды окшойт. Текебаевди жок кылам, биротоло атын өчүрөм деп жатып, Атамбаев аны таптакырактап, көкөлөтүп өйдө көтөрүп таштады. Ага чейин өзү эле айтып жаткан мародер деген айыбында алып салган. Жалган жала менен соттолгон Текебаев азыр таза. Ага эч кандай доомат жок. Атамбаев айласы кеткенден улам жалган жалаага такап түрмөгө отургузганына элдин баары көзү жетти. Миллиондогон долларлардын кайсы чөнтөккө кандайча кирип кеткенин билгенден кийин кептин төркүнү кайда экенин түшүндү жакшы эле. Кайсы жерге барбагын эл чогулган жерде биринчи эле суроо ушул: Текебаев качан акталат, түрмөдөн качан чыгат, өлтүрүп коюшпайбы деген. Текебаевди түрмөдөн чыгарбай туруу чечими менен коомдук жана саясий процесстердин агымы башка нукка бурулуп жатканын бийлик түшүндүбү же жокпу, аны билбейт экенмин. Бирок жагдай ушундай. Текебаев менен Чотоновдун түрмөдө отуруу Кыргызстанда сот акыйкаттыгы барбы же жокпу, мыйзамдуулук калыбына келип жатабы же жокпу деген суроолордун аныктагыч белгиси болуп калат. Алар түрмөдө отурганда акыйкаттык, мыйзамдуулук, калыстык, укуктук тартип деген сөздөрдү ким айтса дагы, кимдин оозунан чыкса дагы баары бир куру эле сөз, ооздун жели. Чындык ушундай. Текебаев кимге жагат, кимге жакпайт, бул башка кеп. Бирок бул чындык менен эсептешүүгө мажбурбуз. Албетте, Кыргызстанда күнөөсүз соттолгондор көп. Бирок Текебаевдин ишине саясатчылардын символикалык маани берип жатышканы анын кыргыз саясатында өзгөчө орду бар экендигин түшүндүрөт. Текебаевдин түрмөдө отурганы, ал дагы эле саясий боек бар экени, дагы эле ал жазыксыз, бирок чындык үчүн кандайдыр бир өзүнүн мурунку иштеринде көп кишилерге көзгө сая кемчиликтерин көрсөтүп келгендиги үчүн дегеле кумтөр маселеси болобу, зоңгу кууш маселеси болобу, конституциядагы принципиалдуулугу, жана дагы башка бүт саясий коомдук окуяларда дайыма өзүнүн таза принципиалдуулугун көрсөткөн киши катары өч алуулар болуп жаткандай. Атамбаевдин бийлигинин тушунда саясий куугунтукка алынып камалгандар Бектур Асанов баш болгон элдик парламентчилерге, Садыр Жапаровго жана ишинде кымындай кылмыш курамы жок Аида Саляновага карата мыйзамдуу чечимдер чыгат деп эл күткөн. Бирок андай болгон жок. Бектур Асанов, Карыбеков, Кадыровго жаза мөөнөтү кыскарганы болбосо камакта эле калышты. Садыр Жапаровдун ишин жогорку сот жумалап карап, эки инстанциянын өкүмдөрүн күчүндө калтырды. Нааразы болгон тарапкерлери жаалданып сотко наалат айтышты. Айрымдары мыйзамдуулук орнотуу жагынан бул бийликти эле жыргатпасын билдиришип, Жээнбековго сын айта башташты.
hükümdörü güçünde kaldırılsın. Jabrlanuvchi Kaptagaev'in gözlemler tatlanması, jana Jaktoçu Toktosunov'un gözlemler tatlanması kanatlandırılsız kaldırılsın. Бұл соттар түп тамырынан бері жойылмай сайын Кыргызстанда адилеттик болбойт деп ойлоймун. Анткени булардын чыгарган соттун өкүмү дагы, бүгүнкү токтому дагы буга чейинки өкүмдөр да бардыгы мыйзамсыз. Президент Сооронбай Жээнбеков февралдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында сот реформасын жүргүзөм, Кыргызстанда адилеттүүлүктү орнотом, мыйзамдуулукту камсыз кылам деп айткан. Ал ошентип өзүнүн жаңы саясатын, жаңы көчүнүн негизги багыты экендигин элге билдирди. Ошондо биринчи кезекте баарына сабак болуш үчүн эл билген, коомчулуктун оозунда, кулагында турган иштерди кайра кароодон башташ керек эле. Антпеген соң реформа деген сөз куру сөз экен деп эл түңүлө түштү.